Кыргызстан эгемендүүлүк алып, элибиз эркиндикке жетип, өз желегибиз желбирегенине 23 жылдын жүзү болсо да, мамлекетибиз дале там туң баскан баладай болуп, деги эле өлкөбүз өркүндөп өнүкпөй койду. Биздин ишенимди бүгүнкү бийлик актаган жок. Алар элди алдап, өздөрүнүн мурунку эки бийликтин жолун жолдоп, алардан ашса ашып, бирок кем калбаган коррупционерлер менен толукталышты. Президент баш болгон бүтүндө кыргыз бийлиги кыргыз газын сатып, кечирилгис кылмыш ишине кол урду. Биз мындан ары чыдамыбыз түгөндү деген Кыргызстандын 7 дубанынан келген жаш активисттер үстүбүздөгү жылдын 24 февраль күнү Чүй облусунун Кара Балта шаарында жыйын өткөзүштү. 7 апрелден эртеси 8 апрель күнү эле көрсө бизди бийлик алдаптыр. Эсиңиздердеби? Укук коргоо органдарын көзөмөлгө алган Азимбек Бекназаров айтты эле. Кыргыз элим, биз кече көз катарларды, снайперлерди кармадык. Эртең жоопко тартабыз дедиле. Бүгүн гана ошолор жок. Буга да бир мисал кылып айта кетчү жагдай, кече Батукаевди соодалап, кызыл килемге салып, аэропорттон узатып жибергенде эле анда 7 апрелде дагы чет элдик жалданып келген снайперлерди кой бербейди дегенге толук ишеним артып отурабыз. Жыйында ар облустан келген өкүлдөр сөз сүйлөп, баарынын сөзү жаштарды биримдикке чакыруу менен башталып жатты. 5 манжа бөлөк билек бир, 5 адам бөлөк тилек бир дегенде жыйынга келген көптөгөн адамдын тилегени бир болуп, кыргыз деп күйүп жанганы жөнөкөй көз менен караган адамга да көрүнүп жатты. Жыйынга катышкан Эркин эл саясий партиясынын мүчөсү төмөнкүлөргө токтолуп өттү. Жаштар демилге көтөрүп атыптыр, биригели. Бүт 7 облустан биригип, чогуу иш-чара бүгүнкү бийликке көрсөтөлү деп чогулуп аткан себебибиз ушул. Өзүңүздөр билгендей, биздин Кыргызстан өнүгүү процессине түшкөн жок. Тескерисинче регресс жолунда кетип баратабыз. Ошондуктан биздин ой максатыбыз бардыгыбыз биригип, бир чечимге келип, жаштар чыгыш керек. Бүгүнкү бийлик алмашпайын Кыргызстан эч качан өнүкпөйт. Өзүңүздөр билгендей, 25 жылдан бери саясий элита алмашар эле экен. Кыргызстан бир жарга такалып калды да. Ошондуктан жаштар биригип, системаны түп тамыры менен өзгөртмөйүн, бизде башка жол жок. Жыйын белгиленген күн ызгар суук болуп, анын үстүнө жыйын өтүчү жаштык кино театрынын ичи да сырттагыдан 2 эсе суук болуп, жада калса ичинде электр жарыгы да күйбөгөндүгүнө байланыштуу жалгыз чыракты маңдайга байлап чогулуш өтүп жатты. Келгендерди кыйлап үшүркөнтүп чыйрыктырган суукка карабай, келгендер чыгып сөз сүйлөгөндөрдү кызуу колдоп жатышты. Кыргыз жаштарынын башын бириктирип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарууга үндөп жүргөн жаш лидерлердин жетекчиси Максат Кунакунов өз сөзүндө төмөнкүлөрдү айтып өттү. Бүгүнкү маалда ушул байкап көрүштү, мына Кара Балтадан балдар да айтып атышат. 20 жылдан бери, 20 жылдан ашык ушул жалаң эле ошол эле саясатчылар башкарып келатат да. Булардын баарын канды жаңыртайлы, жаңы муун алып келели. Чыныгы өзүбүздүн келечегибизди өзүбүз түзөлү деген ниет менен чогулуп, мына бүгүн Кудай буйрса жаш өкмөт деген жаңы кыймылды ачып, ушул чыныгы өкмөт сыяктуу болуп, ошол балдар ар бир тармакты тандап, ошол тармактар профессионалдуу жаш балдарыбыз абдан көп. Ошого биригип, Кыргызстанга кандай келечегибизди кандай түзөбүз, эмне иш алып барабыз, келечекте кандай жашайбыз, жаш жаңы өсүп келаткан жаңы балдарыбызга да кандай келечек түзүп берерибизди биз ушул Кара Балта шаарынан бүгүн жаштар өкмөтүн түздүк. Бул өткөрүлгөн жыйын жергиликтүү калкты да кайдыгер калтырган жок. Аксакалдар өздөрү да бул жаштардын бир биримдикке келгенин колдошоорун айтышты. Мына бүгүн жаштар жакшы кече уюштуруп атсаар, мен ошо жаштарды колдоп, жаштардын келечегинин демине кошулам. Себеби 21-жылдан бери жаштар келечеги кыймылы түзүлгөн эмес. Эми жаңы жаштар баштарын бириктирип, Кыргызстандын келечегин ойлош дегенге мен сыймыктанып, аябай кубанып отурам. Келечек кең болот. Азыркы жаштар келечегиңер түзүп, өзүңөрдүн кыргызчылык, улутчулугуңарды кармасаңар, элиңерди, жериңерди эч убакта башка өлкө, башка мамлекетке корголо албайсыңар. Кыргыз жаштары бириккени бул кыргыз келечеги, кыргыз эли, Кыргызстан эч качан түндүк түштүк, батыш чыгышка бөлүнбөйт деген уран менен кыргыз жаштары алдыга суурулуп чыгышты.